мамлекеттик кызматта иштеп туруп, коррупцияга айланган, коррупцияга байланышкан, кайсыл бир иштер жасай турган болсоңуздар, бардыгыңыздар катаал чараларга туш болосуздар. Мурдагыдай тааныш тамыр, жердешчилик, тууганчылык, достчулук деген жок. Ким мамлекет кызматта иштеп, ушул коррупцияга аралаша турган болсо, президентибиздин тапшырмасынын негизинде ар бириңиздер жоопко тартыласыздар. Ошондуктан мамлекеттик кызматка келип иштеэрдин алдында ойлонгула. Ар бириңиздер ойлонуңуздар. Эгерде бирөөдөн пара албай, мамлекетке таза иштей албай, кылган ишиңден бир өзүңө жеке өзүңдүн байышыңды ойлоп, аракет кылып албай иштей албасаң, анда иштебей эле койгула. Анда иштебестен спокойно бар бизнес менен заниматься эткиле, ишкерлик менен заниматься эткиле, бала чакаңарды баккыла, карагыла, ойногула, күлгүлө. Себеби көпчүлүгүңүздөр илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Мамлекеттик кызматтагы адамдардын бардыгы илимдүү, билимдүү адамдарсыздар. Бекер бул жерге келип, өзүңөрдү дагы, бала чакаңарды дагы, тууган уруңарды кыйнабагыла. Мындан ары чара өтө каттуу колдонулат. Муну эсиңерден чыгарбагыла. Мамлекеттин бюджетине кол салган чиновник жазаланат. Жазасыз калбайт. Же бүгүн жазаланасын, же эртең жазаланасын, же бүрсүгүн жазаланасын. Так? Иштеп, иштен чыгып кеттим деп, иштен чыккан болсоңдан артынан куу барып биз жазалайбыз. Бир эле мисалды айтып кетейин. Мына кечеле араңарда отурган жаратылышты коргоо министри болгон Кутманова деген эжекебиз бар эле. Эсиңиздерде болсо керек, Ошол жерде жаратылышты коргоо фонду болгон бюджеттен. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, чекирди чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өз алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш. +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.